темабыз 1969-79 жылдардын аралыгындагы эл аралык мамиле. 1969 жылы 1969 жылы эл аралык мамиледе бир жаңы бир тыныгуу бир жакшы мамиле пайда болот да. Бул өзгөчө америкалык жана советтик мамиленин ортосунан аралыгында көрүнгөн да. Бул эки чоң державага тең жанагы ракеталык ядролук куралдарды кыскартуу жагынан келишимдерге жетише алган да бул өлкөдө. 1975 жылы Европанын коопсуздугу үчүн жанагы ОБСЕ деген түзүлөт да. Организация безопасности Совета Европы, баягы Хельсинки шаарында. Бул Европадагы мындай чыңалган мамилени жөнгө салууга бул өтө чоң таасир берген да. Бирок ага карабастан дүйнөдө дагы баягы буларга карабастан дүйнөдө локалдык согуштар, конфликттер улана берген. 1971 жылы кайрадан Индия менен Пакистандын ортосунда Пакистан мамлекети бул убакта экиге, Пакистандын расколу башталган, Пакистандын бөлүнүүсү башталган да. Мында кандайча болгон? Буга чейин Пакистан эки бөлүктөн турганда, батыш тарабы, батыш жана чыгыш болуп Пакистан батыш жана чыгыш болуп эки бөлүктөн бөлүнүп калган да. Анын ортосундагы территорияны Индия мамлекети бөлүп турган да. Чыгыш Пакистанда эл көбүрөөк жыш жайгашканда, бийлик болсо батыш Пакистандан чыккан топтун колунда болгон да. Батыш чыгыш ошондуктан чыгыш Пакистанда чоң бир автономия түзүү үчүн атайын кыймылдар башталат дагы. Бийлик болсо аны басууга аракет эткен. Бирок бул анын күчү жеткен эмес. Мына ушул конфликт пайда болот дагы. Бул конфликтке Индия аралашат дагы. Индия аскерлери чыгыш Пакистанга киргизилип, ал жерден өзүнчө бир мамлекеттик түзүлүш, Бангладеш деген мамлекет түзүлөт. Бангладеш. Чыгыш Пакистандын территориясында Бангладеш деген жаңы мамлекет түзүлөт. Мына ошентип бул Индо-Пакистан конфликти ушинтип пайда болгон да. Андан кийинки 1973 жылы кезектеги Араб-Израиль конфликти пайда болот да. Араб-Израиль конфликти пайда болот дагы. Мында баягы араб өлкөлөрү Капыстан 1967 жылы жегилип калган ызасын баягы таарынчын ал кайра кайтарып алган көздөшөт дагы. Израиль мамлекетине Капыстан кол салышат да. Бирок бул согушта ошол арабтар тарапта согуштук баланс арабтар тарапта болгондагы бүт жанагы мурунку Синай жарым аралын басып алган Израиль аскерлерин талкайтып дагы Египет өзүнө баягы Синай жарым аралын кайра Израиль мамлекетинен тартып алган да. Мына ушул эмеде конфликтиде израилдиктер өзүлөрү Суэц каналынан кечип өтүп, Египеттин борбор шаары Каир шаарына чейин барууга аракеттенишкен да. Бирок баягы эл аралык уюмдардын кийлигишүүсү менен бул Араб-Израиль кезектеги Араб-Израиль конфликтиси баягы возвращение к статус-кво дейт. Мурунку чекте калуу жөнүндө чечим кабыл алынат дагы. Ошол жаңы келишимдердин негизинде бул согуш токтойт да. Бул согуш арабтардын күчүнүн өскөндүгүн, алардын биримдигинин өскөндүгүн бул согуш көрсөтө алды. Андан ары ушундай кансыз согуштун кырдаалында 1979 жылы декабрь айында Афганистандагы согуш башталат. Афган конфликти башталат. Афган согушу башталды.
Бул согуш кандайча кырдаалда башталып калды? Бул согуш ошол 1979 жылы декабрь айында Афганистанда согуштук переворот төңкөрүш болуп, бийликке өлкөдө социализмди курабыз деген СССРдин жетегинде болгон социализмди курабыз деген күчтөр бийликке келет да. Бирок бул жерден ал бийликке каршы топ пайда болот да, экөөнүн ортосунда анан чыр чатак башталат да. Анан баягы социализмди жактаган топтун өкүлдөрү Советтер Союзуна жардам берүү үчүн кайрылышат да, Советтер Союзуна. Бул жерде Совет мамлекети интернационалдык жардам деген чоң бир теманын негизинде ушул Афганистанга өзүнүн советтик аскерлерин киргизет да. Ошентип 79 жылдан баштап Афганистанда Афган согушу башталган да. Афганистан менен коңшулаш мамлекет Иран жана Пакистан өзүлөрүнүн территориясын жанагындай маджахеттерге же болбосо ошол социалисттик Советтер Союзуна каршы чыккан топторго каршы туруу үчүн базаларды түзүүгө өзүнүн территориясын бөлүп берген да. Ал повстанцтар жанагы ошол топторду ал топтор Америка Кошмо Штаттарынан көптөгөн жардамдарды алып турушкан. Мына ошентип 79 жылы Афган согушу башталды да. Анан согуш жыйынтыгында мына 1989 жылга чейин созулду да. Бул согуш эч кандай бир жыйынтык алып берген согуш болгон жок. Бул жерден жеке гана Афган эли баягы страдать этпестен Советтер Союзундагы бул согушта 100 миңден ашык солдаттарынан айрылган да, 100 миңден ашык солдаттарынан айрылды да. Бул согуш эч кимге кереги жок бир согуш болду да. Андан ары кантип согуштун кырдаалында 1980 жылы АКШда президенттик шайлоодо Республика партиясынын лидери Рональд Рейган, бул жерде сүрөттө коюп койдук, Рональд Рейган президенттик шайлоодо жеңип чыгат дагы АКШда өзүнүн саясатын жүргүзө баштайт дагы 1983 жылы Рейган тарабынан Жылдыздар согушу деген жаңы согуштук план иштелип чыккан да, СОИ деген программа. Стратегическая оборонительная инициатива дейт да муну. Ал бул программанын негизинде америкалык ракеталар космоско чыгарылып, анан космостон баягы өзүнүн душман өлкөлөрүнө ракеталарды учуруу программасы иштелип чыккан да. Бирок бул программа көптөгөн миллиардтаган каражаттарды керектегендиктен бул программа акыры ишке ашкан эмес. Мына ушунун баары, ушундай саясаттын, ушундай программанын баардыгы ансыз дагы болуп жаткан АКШ менен СССРдин ортосундагы тирешүүлөрдү андан ары өркүндөткөн да. 1985 жылы Советтер Союзунда Советтер Союзу жетекчилигинде алмашуу жүрүп, Советтер Союзу жетекчиси Михаил Сергеевич Горбачев коюп койдук. Бийликке келгенден кийин Советтер Союзунда кайра куруу деген жаңы өлкөнү реформалоо саясаты башталат дагы. Тышкы саясатта дагы Горбачевдун жаңы реформалары башталат. Ошол негизги реформалардын бири тышкы саясатта жанагы мамлекеттер ортосундагы эл аралык мамиленин, курч мамилени мындай жаңы нукка буруу, мамлекеттер ортосунда мамлекет жакшы нукка буруу саясат жүргүзүлөт дагы. Бул тармакта көптөгөн иштер алып барылат да. Ушундай иштердин натыйжасында 1989 жылы ушу Горбачевдун тышкы саясатынын негизинде баягы Афганистанга киргизилген советтик аскерлер 1989 жылы Афган өлкөсүн таштап, уже Советтер Союзунан чыгарылып кеткен да. Мына ушундай чоң саясат жүргүзгөндө Афганистанда конфликт токтогон. Андан тышкары Горбачевдун келиши менен СССР менен Кытайдын ортосундагы саясий мамиле дагы жөнгө салынып,
Советтер Союзу менен Кытайдын ортосунда дипломатиялык байланыш кайра калыбына келген да, калыбына келген. Ошондой эле тышкы саясатта Советтер Союзу дагы баягы Чыгыш Европа өлкөлөрүндө өзүнүн жетектөөчү ролунан баш тарта баштагандагы Чыгыш Европа өлкөлөрү баягы өз демократиялык нукта жаңы революциялар пайда болуп, Советтер Союзунун социалисттик системадан баш тартышып, өз алдынча өнүгүү жолуна түшкөн да. Мына ошентип баягы 1991 жылы 21 декабрда СССРдин кулашы менен 45 жылга созулган СССР менен АКШнын ортосундагы кансыз согуш аяктаган.